Репрессияга кабылган Кыргыздын эр азаматтары. Тагыраак айтканда, СССРдин чыныгы жүзүн көрө билген, акылдуу, зирек, диндар, кулдук рухтан алыс болгон, Кыргызымдын абсолюттуу эгемендүүлүгүн, эркиндигин, теңдигин жана биримдигин эңсеген Кыргыздын эр азаматтары бар эле. Кырк этпей моюн сунган, кул мүнөз массага муктаж болгон СССР үчүн бул катмар өтө кооптуу жагдай жараткан. Бул эркиндик абасын эңсегендердин катарында 20-30 жылдардагы көрүнүктүү коомдук ишмерлер. Жусуп Абдрахман уулу, Барабай уулу, Баялы Исаке уулу, Төрөкул Айтматов, Султанкул Шамырза уулу, Абдыкадыр Орозбек уулу, Айдарбек уулу Иманалы өңдүү Кыргыздын чыгаандары бар эле. Ошол эле булардын арасынан дагы бир шейит орун алган. Кыргыз тилинин жана адабиятынын жол баштоочусу, Кыргыз маданият искусствосунун көрүнүктүү өкүлү, алгачкы кыргыз профессору Касым Тыныстан уулу. Ар кандай жолдор менен Тыныстан уулунда абакка отургузушкан. Абакта да ар түрдүү азаптарга дуушар болот. Башын күйүп жаткан мешке тыгышат. Бармактарын арасына калем салып, бармактарын эшикке кымчытып сындырышат. Натыйжада 1938 жылы 5 ноябрда СССРдин жогорку соту тарабынан Касым Тыныстан уулу баш болгон бир топ кыргыздын уулдарын коммунизмдин идеологиясына каршы болуп, туран жана алаш идеологиясына болуп, коомго зыян келтирген үчүн баарына өлүм жазасы деген өкүм чыккан. 7 ноябрь өкүм аткарылуучу күн эле Касымдын абактан алып чыгышты. Ал Кудайдан күч кубат сұранып жатты. Бисмилля деп өз өлүмүнө басып жөнөдү. Жусуп Абдрахман уулу Абдыкадыр Орозбековду да алып чыгышты. Бирок алар каттуу токмоктон улам баса албай калышкан эле. Сыртка алып чыгып көздөрүн таңышты. Бирок Абдрахман уулу менен Орозбеков бутуна тура койду. Анан Жусуп Абдрахман уулу: эки буттуу айбан, бизди Касымдын эки тарабына жөлөп кой. Өлүмдү жатпозбой туруп тосолу деп кыйкырат. Касымга аларды жөлөп коюшту. 10 чакты мылтыкты атканы даярдап жатышты. Мылтыктын үнү угулбасын деп 4 мотоцикл от алды. Анан Жусуп Абдрахманов: кулдун тукумдары, силер элдин мыкты уулдарын мынтип өлтүрүп жатсаңар, социализмде бүткүл дүйнөгө эмес, бир өлкөгө да жайылта албайсыңар деп катуу кыйкырды. Мылтыктар дүртетти. Кыргыздын мыктылары шейит болду. Алар өздөрү өлсө да Кыргызстан үчүн кылган эмгеги унутулбайт. Өз тарыхыңды бил, тарыхыңды унутпа.